Алдыдагы жарым саатта кабарчыларыбыздын жергибиздеги урунтуу окуялар менен көрүнүштөрдү камтыган репортаждары жана сюжеттери. Алар менен тааныштырып, студияда кызматыңыздарда мен Нургүл Курманалиева. Алгач өлкөдө эми маалымат программасынын кезектеги чыгарылышынан кыскача. Кыйланы кызыктырган кыргыз балы. Япония Кыргызстандын таза балын сатып алууга куштар. Жыл аягына чейин анын 400 тоннасынын экспорттолоору болжолдонулду. Эгемендүүлүктү утурлай белектер. Тоо койнундагы 9 Торо районундагылар өлкөбүздүн эгемендүүлүк майрамына карата эмгектик белектерди камдашууда. Буюрса бул иштерибиз 31-августка карата берилет деген ниеттебиз. Таза сууга таңсыктык болбойт. Кочкор районундагы Теңдик айылында эскирген суу түтүктөрү жаңыларына алмаштырылат. Бирге кир жууганда автомат менен, душка жууганда жууа албайбыз. Эми ушул жана башка окуялардан кененирээк. Үстүбүздөгү жылдын 7 айында ички дүң продукциянын көлөмү алдын ала эсептөөлөр боюнча 425 миллиард сомду түздү. Улуттук статистикалык комитетинин маалыматтарына таянсак, бул өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу өсүш 7,7% түзгөндүгүн билдирет. Ал эми Кумтур кенин өздөштүрүү боюнча ишканаларды эсепке албаганда, үстүбүздөгү жылдын январь-июль айларында ички дүң продукциянын көлөмү 393 миллиард сомдон ашкан. 4,7% өсүш байкалган. Эмгек ыргагына ушунусунан жазбаса, жылды жемиштүү жыйынтыктоого бардык негиздер бар. Экономиканын алга илгерилүүсүндө экспорттун көлөмүнүн көбөйүшү да өзгөчө мааниге ээ. Бул жагынан республикада азын оолак жакшы саамалыктар жаралууда. Маселен, Япония кыйладан бери кыргыз балына кызыгып келет. Азия чөлкөмүндөгү ушул эки мамлекеттин ишкерлеринин биргелешкен аракеттеринин натыйжасында быйыл Күн Чыгыш өлкөсүнө 400 тонна балды сатуу боюнча келишимге колдор коюлду. Анда белгиленген соода саттыктары япониялык компаниялар тарабынан жүзөгө ашырылмакчы. Ал эми жогорудагыдай көлөмдөгү продукция Японияга бир нече этап менен жөнөтүлөт. Биринчисинен 20 тонналык контейнер менен жакын арада жеткилери күтүлүүдө. Өткөн жылы Күн Чыгыш өлкөсүнө жалпы суммасы 25 миллион 390 миң сомдук 43 тонна 400 килограмм кыргыз балы экспорттолгон. Ишканалардын келишимдерине ылайык аталган көлөмдөгү бал бир нече этап менен Японияга жеткирилет. Биринчи 20 тонналык контейнер жакынкы аралыкта экспорттолот. Маалымат үчүн ата мекендик продукцияларды жана товарларды чет өлкөлөргө жылдыруу максатында 2021 жылы Японияга 25 миң 390 миллион сомго 43 тонна кыргыз балы экспорттолгон. Ушул жылдын 1 августунан тарта өлкөнүн мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлеринин эмгек акылары дээрлик 2 эсеге көбөйдү. Чиновниктер армиясы үчүн жагымдуу мындай жагдайлар камтылган жарлыкка республика президенти Садыр Жапаров кол койгон. Ага ылайык буга чейин 16 миң сом алып келишкен айыл өкмөттөрүнүн бөлүм башчыларыныкы 32 миң сомго чейин көтөрүлдү. Ошондой эле министрлер менен ведомстволордо эмгектенишкендер да унутта калган эмес. Теманын уландысы кийинки материалда. Өнүгүүнүн локомотиви экономиканы ретке салуу, аны өйдөлөтүү түйшүгү да турган. Президентибиз Садыр Жапаровго да чоң рахмат. Ушундай айлыктарыбыз көбөйүп атат, бар тармак боюнча мугалимдерди көбөйгөндө да аябай сүйүнгөнбүз. Аны эми ушу мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин айлыктары жогорулаганда сүйүнүп атабыз. Колубуздан келишинче тыкан, элге уят болбой, элдин ишин аркылаганга аракет кылабыз. Чынында эле алгандын бермеги бар. Андыктан бүгүндөн тарта майналары майлуу боло турган топтоолорго 2 эсе жоопкерчилик жүктөлүп турат. Андан калса президент Садыр Жапаров жакында эле облус, район жана айыл аймактар башчыларынан жасалган иштер туурасында отчет берип турууларын талап кылган. Албетте мындай көрүнүш казынадан каралган миллиондордун кандай өздөштүрүлүп жаткандыгынын компасынан болуп калмакчы. Бактыга жараша аталган айыл аймагында көзгө көрүнөрлүк жумуштар жүрүүдө. Бүгүнкү күндө 5 километрге чейинки кайырма каналыбыз тазаланып, жаздан бери өз кызматын аткарууда. Андан кийин 14 штук каналдарга коюла турган щиттер, тосмолор коюлуп, алда бүгүнкү күндө долбоор ишке ашты. Булардан тышкары Акчар айылынын ички жолдору да толук асфальтталып, бир кездегидей бозала чаң жок.
Демек, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтагылар эмгек акыларынын көбөйүшү менен мындай аракеттердин ого бетер арымдатарына ишеним чоң. Бөлөкбай Шеримбек, Бакыт Самсакунов, Өлкө Деми, Ат башы району. Ошондой эле учурда кадрларды ротациялоо да туура жасалган кадамдардан экендигин ырастады. Айрыкча сот органдарындагы мындай процесс калыстыкты жана адилеттүүлүктү камсыз кылууда өзгөчө мааниге ээ болууда. Башкасын айтканда да Фемида өкүлдөрүнүн тууганчылык, жердештик мамилелерине бөгөт коюлду. Кененирээк кийинки материалда. Назгүл Моютова 5 жылдык мөөнөткө Нарын облусунун Актала райондук сотуна судьялык кызматка дайындалып, ал жакта иштеп келе жаткандыгына 2,5 жылдын жүзү болсо. Быйыл сот системасында жүрүп жаткан реформанын алкагында Баткен областынын Кызыл Кыя шаардык сотуна ротацияланып келди. Айырмачылыктар жашоо шартка байланыштуу гана сезилбегени менен судьялык кызматына киришип, алдыда тажрыйба алмашып, жоопкерчиликтүү иштеп жаткандыгын айтат. Тааныш, тууганы жок башка аймакка которулганда аны ойлондурган турак жай маселеси да чечилип, келер замат жашаганга толук шарты менен батир даярдалгандыгын кошумчалады. Эми аны алдыда сот тармагына болгон калктын ишенимин арттырууга салым кошуусу менен калыс чечимдерди чыгаруу милдети күтүп турат. Кызыкчылыктардын кагылышуусун болтурбоо максатында, элдин сотторго болгон ишенимин күчөтүү максатында, сот адилеттигин жүзөгө ашыруу максатында болуп жаткан иш-аракеттер болуп атат. Жыл башынан бери сот тармагында олуттуу реформалар ишке киргизиле баштады. Өлкө жаңы кодекс жана мыйзамдардын нормалары менен жашоого багыт алды. Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри, тергөө судьясынын жана пробация институттары сыяктуу жаңылыктар күчүнө киргендигин эске салсак. Ал эми аймактагы сот имараттарында материалдык техникалык базаны чыңдоо максатында аудио жана видео камералар орнотулган. Элибиз буйруса ачык соттор менен алардын көчүрмөлөрүн алууга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Анан дагы бир бүт аппарат кызматкерлери өлкө боюнча күтүп турган дагы бир жакшы жаңылыктарга туш болуп турган учурубуз бул деген биздин ошол аппарат кызматкерлеринин айлык акысын көтөрүү маселеси. Эски көз караштардан арылып, судьялардын жоопкерчилигин жогорулатуу артыкчылыктуу багыт деп каралган. Өлкө башчы Садыр Жапаров 5 августта Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна барган учурда сот тутумундагы ишке ашырылып жаткан кадамдар менен таанышкан. Анда мамлекет башчысы соттордун кынтыксыз иштешин камсыз кылуу үчүн жагымдуу шарттардын түзүлөрүн айткан. Ротация болгон судьяларды кызматтык турак жайлар менен камсыз кылуу, соттор үчүн заманбап имараттарды куруу жана областтардын борборлорунда адилет үйлөрүн ачуу иштери кызуу жүрүп жаткандыгын жакшы билесиздер. Кудай буйрса ар бир сотту турак жай менен камсыз кылабыз. Өкмөт тараптан судьялардын иштөөсүнө бардык ыңгайлуу шарттарды түзүп беребиз. Сиздерден 2 гана талап болот, андан кийин таза жана адилет иш алып баруу. Маалымат үчүн айта кетсек, Кызыл Кыя шаардык сотунун сот кызматкерлерине кызматтык турак жай үчүн атайын жер бөлүнүп берилген. Кызматкерлер келечекте кызматтык батирлер менен камсыз болушмакчы. Тоо койнундагы Тогустороо районунда калк муктаждыктарын канааттандыра турган ондогон объектилерди пайдаланууга берүү болжолдонулууда. Алардын кызыл тасмалары эгемендүүлүк майрамында кесилмекчи. Бул жумуштар өрөөндү өнүктүрүү фондунун жана донорлор менен инвесторлордун каражаттарына жазалып жаткандыгын белгилейле. Электиктердин мындай демилгелери биздин чыгармачылык топтун объективине илинген. Район борбору Казырманга канатташ Кара Суу айылынын тургуну Гүлжан Бөрүбаева короосуна таза суу киргизгенине жетине албайт. Ал тиричилигин кыйла жеңдеткен мындай жагымдуулукту туура жарым ылым күттү. Акыры минтип анын жана айылдаштардын кыялдары орундалып, 60 түтүн элдин олуттуу муктаждарынын бири оң жагына чечилип отурат. Айылыбызга суу чыгып, мойтуп жер капказылап жууп, үйүбүздүн астына чыгара алганбыз. Жакшы, аябай жакшы болуп калды. Мурун тетик Кара Суудан алыс жерден алып келчүбүз. Кадыр жакын болуп, үйүбүздөн суу чыгып жыргап атабыз. 50 жыл бою таза сууга аралашкан айылдыктардын бул көйгөйүн чечүүгө Тогустороо районунун өнүктүрүү фонду чегерген 950 миң жана Арабтык Ассалам уюмунун 745 миң сомдук колдоосу өздөштүрүлдү.
Тағырағы дерлік 5 шақырымға су түттері тартылған чықары керекті қаражаттармен жабдулар сатылып алынды. Ошондойла ар бир корого киргизүү иштери да бүткөрүлдү. Мунун баарын Нурдан Эсенбай жергиликтүү суу пайдалануучулар бирикмеси тарабынан аткарылып жаткандыгын айта кетүү абзел. Су кенен 3 булактын көзүнөн чыгат. Диаметр 100 турба менен 20 метрден келип резервуарга коюлат. Кышкысын тоңбойбу? Кышкысын тоңбойт. Жылууланган. Азыр буюрса мына көйм атабыз, буюрса 15 чагыста көмүл толуп бүтөт. Кара султардын өлкөнүн эгемендүүлүгүнө карата эмгектик белектери ушунунда бүтүп калбайт. Мисалы, түрткү берүүчү гранттын 2 миллион 575 миң сомуна айыл ичиндеги жарым чакырымдык жолго асфальт төшөлсө, Жалал Абад өңтүр фонду бөлгөн 5 миллион 200 миң сомуна Каратала каналынын капиталдык ремонту аяктамакчы. Ошондой эле учурда жаңы ФАПтын, бет клиниканын жана кичи футбол аянтчасынын курулуштары кызуу жүрүүдө. Кичи парк курулуп жатат. Андан сырткары ушул эле көчөдө Чалдыбар айылында, Кара Суу айылында баш жагында Steam грант аркылуу 2 миллион 528 миңге бир чоң футбольный площадкабыз курулуп атат. Ушул эле Чалдыбар айылында Катар өлкөсү аркылуу ФАП курулуп атат. 150 квадрат метрлик. Кудай буйрса, бул иштерибиз 31 августка карата берилет деген ниеттебиз. Жогорудагы майрамдык белектер райондун башка айыл аймактарында да даярдалууда. Алардын 3/2 ичтен жана сырттан тартылган инвесторлордун эсебинен. Бөлөкбай Шеримбеков, Бакыт Самсакунов, Өлкөд эми, Тогуз Торо району. Кочкор районунун Теңдик айылында таза суу тартыштыгы курч маселе. Тагырагы айылга Тоо булагынан тартылган таза суу түтүктөрү убагында жакшы жазалбагандыктан суу айылга толук кандуу жетпей келет. Мындан улам айыл тургундары 6 метр тереңдиктен чыккан таза эмес суудан ичүүгө аргасыз. Кененирээк кабарчыбыз Эсенбек Сталбек уулунун материалында. Жайлай таза суу чыкпай чыкканына бир жума болуп калды деген Бактыбек Шеркулов Кочкор районунун Теңдик айылынын тургуну. Ал жашаган айылда таза суу тартыштыгы олуттуу маселелердин бири. Тагыраагы таза суу түтүктөрү жана курулмалар айыл ичинде болгону менен суу жарылтылуу чыгып бербейт. Чыкканда бир жума болду. Тетиги бир айдан бери. Бир ай эмес, экинчи айга өттү. Бирге кир жууганда автомат менен, душка жууганда жууна албайбыз. Качатканлык жетпейт. Айылдыктардын белгилөөлөрүндө таза суу чыкпаган учурларда 6 метр тереңдиктеги кудуктардан суу ичүүгө аргасыз болушат. Бирок ал суунун курамында туз көп болгондуктан адам ден соолугуна тийгизген терс таасири чоң. Азыр таза суу ичип калдык. Мурун элдин баары жанакы жерде качат этмеден ичип аткан. Ал кишиге болбойт экен ичкенге. Биякта канча мындай бир кирирээк болот экен да. Ой, суу кээде басканда эле суу жок болуп эле, эми дагы эле ушу айылыңарда суу чыга элекпи деп калчы. Анан ой чыгат деп калсак анан колонканы басып эле суу жок турбай деп эле кетишти. Мына ушу таза суу тартыштыгын чечүү үчүн учурда аракеттер көрүлүп жатыптыр. Тактап айтканда айылдын башындагы суу топтоочу баш курулмада жарактан чыккан насостор оңдолууда. Адистердин айтымында эгерде бул насостор ишке кирсе, Теңдик айылындагы таза суу тартыштыгы толук чечилмекчи. Ушу жендеги бул 2 кулуң насос буйса оңдолуп калса, жанакы дөсүбүздүн кара эмежелерге калктыра жетет буйса. Суу жетет, суу жетет. Азыр эмне кылып атасыздар? Азыр учурда мына бул моолар тазалап атасыз. Бул мындан буйса бул надежда бар мындан. Анан тигини эме кылсак, эми жанакы эртең тракторге кастырып берилип атпай. Буйса чыгат андан чыгарабыз. Жазалып жаткан ишти бүткөрүүгө чет элдик уюмдар тарабынан 1,5 миллион сом акча каражаты каралган. Ал эми райондук жетекчилик тарабынан техника жагынан көмөк көргөзүлүүдө. Эсенбек Сталбек уулу, Норуз Абылаев, Өлкөд эми, Кочкор району. Ысык-Көл облусунун Борбору Каракол шаарында инновациялык борбордун курулушу жүрүп жатат. Бүгүнкүгө анын 70%га жакыны бүттө жаздап калды. Кала бюджетинен каржыланган бул объектиде бардык заманбап шарттар каралган. Анын калк кызматына коюлушу менен миңдеген жаштардын бош убактыларын натыйжалуу өткөрүүгө мыкты мүмкүнчүлүктөр түзүлмөкчү. Андагы иштерге биздин чыгармачылык топ дагы күбө болуп кайтты.
Жалпы 590 чарчы метрде түзгөн инновациялык борбордо өсүп келе жаткан жаштар үчүн бардык шарттар түзүлөт. Мында өнүктүрүү аянтчасы уюштурулуп, ар кыл интеллектуалдык оюндар өтүп турат. Азыркы тапта имараттан электр зымдарын тартуу, ичин жазалгалоо, терезе эшиктерди салуу иштери калды. Курулуш иши 20 күндөн кийин соңуна чыкмакчы. Бул жерде буяк салынып аткан имарат бул китепкана, анан конференц зал болот. Бул китепкана ошол келечектеги жаштарга ошол жакшы бир условия түзүп берүү, ошолорду китеп окусун, китепке бир жакшы кызыгуу пайда болсун деген максат менен куруп жатабыз. Андан сырткары ошо экинчи багытыбыз бул үстүндө ошо конференц зал болот. Ал жерде жанагы таланттуу балдар, андан сырткары бир жакшы бир өнөрлөрүн көрсөтүш үчүн ошолордон жыйын өткөрүп, чогулуп, жаштарды ушул жакшы бир максатта тарбиялоо максатында ушул жерде өткөргөнү жатабыз. Заманбап китепкананын биринчи кабатында окуу залы жайгашып, текчилерге түрдүү китептер коюлат. Ошондой эле жаштарга ылайыктуу электрондук бөлмө даярдалат. Жер төлөсү архив болуп, жүздөгөн китептерди сактай турчу жайга айланат. Салынган жерде ылгы салынып атат. Азыркы заманбап түрүн салынат. Көзүңүз көргөндөй терезелери полдон баштап потолокко чейин, анан үстүнгү небесинде болсо дагы фасадтары аябай жакшы бүгүнкү тегине салынганда. Кровлесі болса фирманың қойып метрочерепица. Жылдық берісі болса жанында котельный тұрады. Ал жерде екі түрлі топливо аралған, бірі теория топливо, бірі электричество топливо. Отопление болса бартың чугунду батарея қойылған. Китепканага каражат Каракол шаардык бюджетинен 31 миллион сом бөлүнүп, тендер жарыяланган. Анын жыйынтыгы менен 26 миллион 350 миң сомго салынып жатат. Бул жерге тендер жарыяланып, тендерге ушул Сириус Строй фирмасы утуп алган. Азыркы учурда 70% жумуш аткарылып бүтөйүн деп калды. План боюнча биз ушул апрель айларында баштап, август айынын аягына чейин бүтөбүз деген тилектебиз. Эми Кудайым буюрса бир 20 күндүк жумушубуз бар, ошого жетишип калалы деген үмүт менен азыр тынымсыз ушул подрядчиктер, фирмалар иштеп жатат. Эске салсак, курулуш иштери ушул жылдын апрель айында башталган. Имарат 1910 жылы курулган, эски китепкананын ордуна салынууда. USAID-тин окуу керемет долбоору математиканы окутууда базалык жана функционалдык көндүмдөрдү өнүктүрүүгө багытталган башталгыч класстардын мугалимдери үчүн 2 күндүк окутуу өткөрдү. Анда мугалимдер 4-5 базалык математикалык модулдар жана калыптандыруучу баалоо жүргүзүү боюнча электрондук тиркемени колдонуу боюнча билим алышат. Мугалимдердин кыска аралыкта билимин арттыруу багытында өткөрүлгөн окууда кенже класстагы окуучулардын базалык жана функционалдык математикалык көндүмдөрүн өнүктүрүү, математикалык кырдаалдарды талдоо жана маселелердин чыгарылышын түшүндүрүү жана негиздөө боюнча өйрөнүшөт. 3 жылдан бери жүргүзүлүп келе жаткан бул долбоордун негизги максаты мугалимдердин билимин тереңдетүү менен окуучуларга сапаттуу жана жеткиликтүү билим берүү болуп саналат. Биздин долбоордо чоң максатыбыз бул эң биринчи окуу көндүмдөрүн жакшыртуу максатында чоң 5 модуль өткөнбүз. Азыр болсо математикалык көндүмдөрдү жакшыртуу боюнча мугалимдердин 10 модулдун ичинде мугалимдерге мындайча айтканда маалымат берип, тренингтерден өткөрүп жатабыз. Анан ошо алган билимдерин мугалимдер сабактарында колдонуп, окуучулардын билим деңгээлин көтөрүш керек. Кочкор районунда быйылкы жылга планга кирген 3 мектеп курулууда, анын 2-сү быйыл пайдаланууга берилет. Алар өлкө казынасынан каржыланып, учурда курулуштары кызуу жүрүүдө. Кошумча маалымат иретинде аталган өрөөндө 35 билим уясы болсо, 5-өө авариялык абалда экендигин белгилейле. Теманы кабарчыбыз Нурус Абылаев улантат. Мынакей пайдыбалынын баары түшүп кетип, урап калуу коркунучунда турат. Кара Тоо айылындагы бул мектептин курулганына 1 кылым болгон. Учурда ал авариялык абалда. Ушундан улам айылдагы 700 баланын 300-ü гана эскилиги эч ак жеткен ушул билим уясына барышат. Калгандары бир нече чакырым алыстыктагы коңшу айылдагы мектептен билим алууга аргасыз. Бул мектеп албетте аябай суук. Жыл сайын эптеп баягы терезелериндеги тешиктерди жамап жаскап жылдыктуу камсыздыгын аракет кылабыз, бирок баары бир деле баягы 27-жылкы мектеп өзүбүз айткандай эле баягы моралдык дагы эскилиги жетти, физически да эскилиги жетти дегендей канчалык жылдыгын аракет кылсак да бирок кармабайт, балдарыбыз ушуйт, ооруйт көпчүлүк учурда.
Кара тоолуктардын көкөйлөрүнө көк таштай тийген ушул көйгөйдү чечүү максатында мындан 3 жыл мурун жалпы курулуш монтаждоо жумуштары 79 миллион сомго бааланган. 275 орунду жаңы мектептин курулушу башталган. Бирок бул сумманын өп-чап бөлүнгөнүнөн андагы иштерди аткарып жаткан жоопкерчилиги чектелген түндүк курулуш коомундагылардын кыймылдагандарынан токтоп турганы көп. Жылда кичинеден 5 миллиондон акча бөлүнүп токтоп турат ушул кезде. Быйыл да бүтпөйт го, быйыл болгону 5 миллион курулуптур, ушуну билбейбиз качан эме кыларын. Бизге ушул аябай мектеп керек. Кээ бир окуучуларыбыз ушул Кочкор районуна барып окуп келишет. Ал эми куруучулардын айтымында мектепке бөлүнгөн курулуш материалдары өз убагында келип турса, суук түшкөнчө дубалын тургузуп, чатырын жаап үлгүрүшөт. Бир айдын ичинде мына ушундай баягы көзгө көрүнүктүү. Мына кирпичтердин баары тең туруп калды. Бригадаларда аз болуп атат. Негизи эртелеткенге шашыш керек да. Эске салсак, Кочкор районунда жалпы 35 мектеп болсо, анын 5-өө авариялык абалда. Учурда 3 мектеп жаңы салынып жатса, анын 2-өсү быйыл пайдаланууга берилет. Норуз Абылаев, Өлкө Деми, Кочкор району. Бүгүнкүгө айтып үлгүргөн кабарлар мына ушулар болду. Өлкө Деминин чыгарылыштарын сиздер ошондой эле Нарын облустук медиа борборунун Facebook, YouTube жана Telegram баракчаларынан да көрө аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Кайрадан эртеңки эфирден көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар.